Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз көчмөндөр цивилизациясы. Сабактын максаттары. Көчмөн маданият, турмуш жана адабият, карым-катышы, таасири тууралуу билет. Коомдук социалдык жашоо тиричиликтин көркөм адабий ой жүгүртүүгө маанилүү роль ойногон себептерин аныктай алат. Көчмөн цивилизациясы тууралуу маалыматка ээ болот. Сабак учурунда студенттер төмөндөгүдөй компетенцияларга ээ болушат. Курчап турган дүйнө жөнүндөгү илимий билимдик толук системасына ээ болот. Жашоо баалуулуктарына, элдик маданиятка багыт алат. Деги эле цивилизация сөзүнүн өзү тар мааниде латын тилинен жарандык, мамлекеттүүлүк дегенди түшүндүрүп, ошол мамлекеттин өсүп өнүгүүсүн, өлкөнүн өтө бийик өнүгүү деңгээлин, адамдардын маданиятын, материалдык абалынын алдында жүрүшүн туюндурган. Ал эми цивилизация кеңири түшүнүгүндө жалпы адамзаттын татыктуу жашоого, адамгерчиликке, айкөлдүккө, адептүүлүккө, ыймандуулукка, бакубаттуулукка, байгерчиликке жетишүү үчүн калтырылган ата-бабаларыбыздын материалдык жана руханий дүйнөсү, аруулуктары, баалуулуктары болуп, бул алардын адам баласынын келечегине түптөп кеткен улуу мурасы эле. Тарыхта түбү көчмөн этностор көп кездешет. Гундардан башка сактар, усундар, сарматтар, массагеттер, аварлар, түргөчтөр, карлуктар, тохарлар, дилиндер жана башка көчмөн уруу бирикмелеринин аттары аталат. Көчмөндөр өзүнүн көчүп конуу формасына жараша горизонталдык жана вертикалдык деп бөлүнүшөрү айтылат. Горизонталдык деген жайыттан жайытка көчүүнү түшүндүрөт. Ал эми вертикалдык дегени жайыттан кыштоого көчүп конууну түшүндүрөт. Көчмөндөр отурукташпаган, бир жерден экинчи жерге көчүп жүргөн, көчмөн турмушта жашаган эл, улут. Булар көбүнчө мал чарбачылыгын көп кармаган, башкача айтканда көчүп конуп жашаган эл. Тарыхта көптөгөн көчмөн калктар тууралуу маалыматтар бар. Алардын ичинен кыргыз эли да көчмөн турмушта жашагандыгын билебиз. Көчмөндөр жөн гана тиричилик менен алыптырышпай, ар тараптан өнүгүп турган. Мисалы, адабиятты, искусство, курулуш, элдик медицина мыйзамдары жана башка ушул сыяктуу. Мындан сырткары мүнөзүнө да башка баа беришет. Мисалы, сүрдүү, айбаттуу, бирок калыс жана башка. Көчмөндөр тууралуу байыркы дүйнөлүк адабияттарда да белгиленген. Кыргыз жергесинде феодалдык доордо 10-11 кылымдарда көчмөн уруулар отурукташкан жана шаардык тургундар, айылдык баба дыйкандар өмүр сүргөн. Көпчүлүк учурда тарыхый эмгектерде, аларда көрсөтүлгөн маалыматтарда отурукташкан элдер жөнүндө айтылып, көчмөн уруулары унутта калганы айтылат. Мисалы, Манас доорундагы Караханиттер, өлкөсүнүн мезгилиндеги Энисейлик кыргыздар көчмөндүктү башынан өткөргөн. Көчмөндөр цивилизациясы, көчмөндөр маданияты, адамзат цивилизациясы, дүйнөлүк маданият, дүйнөлүк цивилизация деген кыяздагы түшүнүктөр адатта шарттуу илимий максаттарда гана колдонулат. Маселенде бул категориялардын ортосунда бөлүп ажыратаар, талашып тартышаарга олуттуу негиз бере турган жүйө жагдайлар деле жок эсеби. Мында тек гана цивилизация жана маданият деген түшүнүктөрдү салыштырмалуу кыязда бири-биринен бөлүп кароо жетиштүү. Дүйнө коомчулуктун көңүл борбору, дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна, анын ичинде көөнө көчмөн маданиятын алып жүрүүчүлөрдүн алдыңкы сабында турган кыргыз элинин маданиятына, салт санаасына бурулуп турган маалда бул да маанилүү маселе болуп жатканы жашыруун эмес. Цивилизация
коомдук өнүгүштүн жана материалдык маданияттын белгилүү бир коомдук саясий формага мүнөздүү болгон өсүш деңгээли. Дүйнөлүк маданияттын эң соңку заманбап деңгээли. Маданият өндүрүштүк коомдук акыл эс, билим жагынан адам баласынын жетишкен ийгиликтеринин жыйынтыгы. Маалыматтуулук, билимдүүлүк, маданияттуу адамдарга таандык жүрүп туруш, адептүүлүк. Цивилизация дегенде биз албетте коомдук баалуулуктардын жыйынтыгын түшүнөбүз. Бул илим аныктама. Жалпы баалуулуктар ар түрдүү, бирок салыштырмалуу туруктуураак мүнөзгө ээ болот. Баалуулуктардын айрымдарын түбөлүктүү деп койгон учурлар бар. Адилеттүүлүк, боорукердик, мээримдүүлүк, кечиримдүүлүк, сабырдуулук, чынчылдык жана башка сапаттарды адамзат эч бир заманда убактылуу баалуулук деп санаган эмес. Жана мындан ары деле санабайт болуш керек. Ал эми маданият жалпы алганда адамдын күч жана акыл эмгегинин натыйжасы катары каралып, күч эмгеги материалдык маданияттын акыл эмгеги, руханий маданияттын булагы болуп эсептелери белгилүү. Бул өңүттөн алып караганда цивилизация менен маданият түшүнүктөрүнүн ортосунда айырмачылыктарга караганда жалпылыктар жана окшоштуктар көбүрөөк басымдалып тургансыйт. Көчмөндөр маданиятына дал ушулдай кененирээк ыңгайдан көз жүгүртүү максатын ылайык келет десе болот. Көчмөндөр жана көчмөндөр маданияты адамзат тарыхында өтө орчундуу жана айрым доорлорду чечүүчү ролдорду ойногондугу маалым. Албетте, чечүүчү деген сөздү ошол доордун ыңгайына, объективдүү жана субъективдүү мүнөздөрдөгү шарт кырдаалдарына жараша шарттуу гана колдонууга мүмкүн. Көчмөндөр адамзаттын тарыхында жалаң гана жакшы издерди калтырган деп эч ким так кесе айта албайт жана мынтип так кесе айтууга мүмкүн эмес. Кыргыздардын байыркы ата журту көчмөн мал чарбачылыгын жүргүзүүгө, кандайдыр бир даражада дыйканчылык менен кесиптенүүгө, кол өнөрчүлүктүн түрүн өнүктүрүүгө, аң улоочулук кесиптин, аскердик өнөрдүн жана оюн зооктун өнүгүшүнө мүмкүнчүлүгүн түзгөн берекелүү жайлардын бири болгон. Көчмөн кыргыздын дүйнөлүк белгилүү тарыхчылардын сөзү менен айтканда, жылдыздуу сааты 9-кылымда 80 жыл өмүр сүргөн. Улуу кыргыз дөөлөттөрүнүн учурунда келгендигин бүгүн айрыкча баса белгилегибиз келет. Ошол доордо кыргыздар Борбордук Азиянын байыркы тайпаларынын ичинде сан жагынан уйгурлардан кийинки экинчи орунда турган эле көп нерседен кабар берет. Улуу кыргыз дөөлөтүнүн бийлиги Кытай маалыматтарында так белгиленген. Тактап айтканда, кыргыз мамлекетинин бийлиги чыгыштан батышка карай Чыңгыш Монголиядан тартып, Ысык көл менен Жети сууга чейин, түндүктөн түштүккө карай Сибир тайгасынан Улуу Кытай дубалына чейин эбегейсиз зор мейкиндикте тараган. Байыркы талаа салтына ылайык кангайды ээлеген калк бардык көчмөн элдеринин формалдуу ээси катары эсептелген. Мындай дөөлөттөрдү өз заманында гундар, жуандар, уйгурлар, кийинчерээк монголдор түзүшкөн. Уйгур хандыгы кыргыздар тарабынан тыптыйпыл талкалангандан кийин уйгурлар көчмөндүктөн отурукташкан турмушка өтүп, дыйканчылык менен алектенишкен. Көчмөн цивилизациясы дээрлик миңдеген жылдык тарыхта камтыйт. Тынч океандан тартып Европага чейинки аймакты, Борбордук жана Чыгыш Азияны, Кичи Азияны жана жакынкы чыгышты бириктирген улуу мурас. Мындай мейкиндикти көчмөндөр гана өздөштүрө алган. Көчмөн дүйнөсү жүздөгөн элдерди бириктирип, алардын маданияты, дүйнө таанымы, кайталангыс өзгөчөлүккө ээ көчмөндөр цивилизациясы дүйнөлүк өнүгүү процессинде чоң вазифа аткарган. Улуу көчмөн Аттила. Гун дөөлөтүнүн атагы таш жарган башчысы Аттиланы кимдер билбейт. Россиянын белгилүү дарыясы Волга тарыхый аталышта Итил деп жазылат.
Уралдын ары жагы Эдил жайык деп аталат. Кыргыздар Аттиланы Эдил Баатыр деп коюшкан. Иттил түпкүлүгүндө Итул деген маанини берери тилчи филологдорго маалым. Айтылуу Аттила өз туусуна кадимки кашкырдын сүрөтүн түшүргөн экен. Ал доорлордо гундарга кашкыр менен иттин айырмасы анча деле чоң мааниге ээ болбогон сыягы. Азыр эми өлкөдө ата бабалары коюп кеткен ысымды тарыхтан өчүрбөй, алып жүргөн мамлекетти улам арылап, өстүрүп өнүктүрүү жолуна башкалардан эч кем калбаган арым менен кадам таштап бараткан венгерлерге рахмат. Бекболиевдин гундар жагдайындагы илимий макалаларында негизги басым Аттиланын Европага, анын ичинде ириде Рим империясына тийгизип турган таасирине жасалат. Тарыхта маалым болгондой, биздин замандын 4-6 кылымдарын өз ичине камтыган. Мезгил элдердин улуу көчү деген атка конгону менен белгилүү. Элдердин бул улуу көчүн Аттила Баатырдын жетегиндеги гундардын Европага карай жылуусу жана согуштун жапырыгы менен башталган жана гундар бул улуу көчтө таасирдүү күч болуп олуттуу ойногон. Кандай гана болгондо да тарыхчылар элдердин Аттила баштаган улуу көчүн Рим империясынын кыйроо процессинин жана батыш европалык жаңы цивилизациялардын пайда болушунун башталышы катары белгилеп келишкен. Кыргыздын адеп ахлактык көз карашы боюнча адамдын жашоосундагы ата баркы, кишинин кандайдыр бир өзүнөн бийик турган ыйык нерсе, жогорку ыйык коомдук дөөлөт менен болгон тыгыз байланышында бүтүндүн бөлүкчөсүнүн деп эсептелген акыл эстүүлүгүндө жатат. Кыргыз атуулу үчүн ошондой жогорку ыйык нерсе бул ата журт, ак элечек, ала тоо, ак калпак калктын, эл журттун, көпчүлүктүн мүдөө кызылчылыктары. Калкым кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин деген манас атабыз. Бүгүн дүйнөдөгү саясий, экономикалык, экологиялык жана маданий процесстердин темпи тездеди. Технологиялар ыкчамдык менен өзгөрүүдө. Бул көрүнүштөр адамзаттын алдында жетишкендик менен катар жаңы көйгөйлөрдү жаратты. Ушундай шартта көчмөн элдердин дөөлөтүн, мурасын, каада салтын жандандыруу зор мааниге ээ. Ал дүйнө элдеринин ынтымагын бекемдеп, гуманизмдин, идеалдардын жайылтууга, табиятка, адам коомуна болгон мамилелерди өзгөртүүгө негиз боло алат. Анда эмесе балдар, жогоруда өтүлгөн темаларды канчалык деңгээлде түшүнгөнүңөрдү бышыктоо үчүн көнүгүүлөрдөн билип алсак болот. Анда эмесе улуу кыргыз көчү деген темада эссе жазуу. Эссе 30-40 сүйлөмдөн турушу керек. Кийинкиси жазылган эсселерге 1 же 2 эссеге талкуу жүргүзүү. Азаматсыңар балдар, эссени жыйынтыктап талкуу жүргүзүп алгандан кийин биз ушул эле темада көчмөн цивилизациясы боюнча тест иштеп беребиз. Теманы канчалык деңгээлде өздөштүргөнүңөрдү ушул тесттен дагы сынап алсак болот экен. Азаматсыңар балдар, демек миңдеген жылдык көчмөн тагдырыбызда, тарыхыбызда топтолгон, калыптанган улуу руханият эми алдыңкы өнүгөр жолубузга өзүнүн кайталангыс жарыган чачат. Кечээги көчмөн жашоо цивилизациясы эртең руханий цивилизация тегиздигинде ойгонот. Демек, бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.